уруксат берсеңиздер, 4-май 2020 жылга карата COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетсем. Бир сутка ичинде жалпысынан 11 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 7 бейтап, Нарын облусунан 4 бейтап чыгарылды. Кайталанып алынган анализдердин баардыгы терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 575 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 4-майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 35 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 26 учур, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 1, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 830 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 123, Ош облусунда 169, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 72, Бишкек шаарында 231, Баткен облусунда 14, Нарын облусунда 98, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 9-ду түздү. Алардын ичинен 6 Бишкек шаарында жана Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 216 учур катталды. Айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 139-ду түздү. Жалпы катталган COVID-19 учурларынын ичинен 443 адам аял, 387 эркек. Ал эми жаңы катталган учурларда 17 аял, 18 эркек адам. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп келсек, 15 жашка чейинки балдар 113, анын ичинде 1 жашка чейинки 6, 16 жаштан 19 жашка чейинки адамдар 24, 20 жаштан 35 жашка чейин 242, 35 жаштан 55 жашка чейин 284, ал эми 55 жаштан жана андан жогору 167 адам. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны 245-ти түздү. Анын ичинен оор абалда 13 бейтап, алардын 6-осу жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 47 бейтап жана канааттандырарлык абалда 185. Республиканын стационарлардан дарыланып чыккан бейтаптардын саны 575-ти түздү. Каза болгондор 10. Республиканын лабораторияларына изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан баштап 57109-ду түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3545 адамды түздү. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Ал эми республика боюнча обсервация жаткан адамдардын жалпы саны 908-ди.